2022 жылдын 31 октябрында Улуттук банк башкармасы эсептик ченди 14% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Бул чечим бүгүндөн баштап күчүнө кирет. Бул чечимди кабыл алууда көптөгөн факторлор эске алынган. Инфляциялык тобокелдиктерди кармап туруу жана тышкы рыноктук тобокелдиктерди минималдаштыруу негизги аспектилер болгон. Эми чечимдин өбөлгөлөрүнө токтоло кетели. Кыргыз Республикасында 2022 жылдын 21 октябрына карата жылдык инфляция 2022 жылдын сентябрындагы 15,5%дан төмөндөп 14,9%ды түздү. Керектөө баалардын учурдагы өсүшү негизинен монетардык эмес мүнөзгө ээ. Дүйнөлүк азык-түлүк бааларына жана Кыргызстандын экономикасынын импортко жогору көз карандылыгына байланыштуу. 2022 жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясынын реалдуу өсүшү 7,2%ды түздү. Анын ичинде өткөн жылдын төмөнкү базасы да себеп болду. Өсүштүн эң жогорку темптери өнөр жай, айыл чарба жана кызмат көрсөтүү тармактарында белгиленди. Тышкы чөйрө дүйнөдө инфляциялык процесстердин күчөшүнө байланыштуу дүйнөлүк финансылык шарттардын катаалдашы менен мүнөздөлөт. Кыргызстандын акча кредиттик шарттары олуттуу өзгөргөн жок жана катаал бойдон сакталууда. Улуттук банк тарабынан өз убагында кабыл алынган чаралардын натыйжасында акча жана валюта рыногундагы абал салыштырмалуу туруктуу. Дүйнөлүк жана региондук экономиканын өнүгүшү боюнча белгисиздик азырда сакталууда. Бул Кыргыз Республикасындагы андан аркы экономикалык процесстер үчүн негизги фактор болуп саналат. Ички суроо талаптын калыбына келиши, анын ичинде эмгек акыга жана социалдык жөлөк пулдарга мамлекеттик чыгашалардын өсүшү инфляциянын динамикасына да таасир этет. Проинфляциялык тобокелдиктер жеңилдегенге чейин Улуттук банктын азыркы учурда жүргүзүп жаткан акча кредит саясатынын багыты сакталып турат. Улуттук банк кырдаалга дайыма мониторинг жүргүзүп, зарыл болгон учурда орто мөөнөттүү келечекте баалардын туруктуулугун камсыз кылуу максатына жетүү үчүн тиешелүү чараларды кабыл алат.